Разаков шаарынын Разаков-Сумбула автожолунун түндүк тарабына жеке ишкер тарабынан заманбап типте мал союлуучу цехтин курулушу башталып, капсула салынды. Ага жергиликтүү жетекчилер жана шаар тургундары катышты. Мындай заман талабына ылайык келген цехтердин ачылышы эл аралык талаптарга жооп бере турган продукцияны өндүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк болот. Теманы кенен кабарчыбыз улантат. 150 миңден ашуун калкы бар Лелек районунун аймагында буга чейин бир дагы мал союлуучу жай болгон эмес. Мындан улам жергиликтүүлөр бул багытта бир топ түйшүк тартып келет. Эми бул көйгөй да чечилмей болду. Айтсак, Разаков шаарынын тургуну жеке ишкер Махаматполот Атарахимов заманбап жана эл аралык талаптарга жооп бере турган мал союлуучу цехтин курулуш иштерин баштады. Терisi сыйрылат, ичегилери, башы, баары сыйрылып кеткен бул жерде ветурашный кабинети бар. Андан бул жерде ичегилерди сөзсүз түрдө эркектерimiz аялдар жууйт. Ошон үчүн аялдарга да помещение бул жерде каралган. Шарайыттык жоолугунан биздин шаарда бир дагы мал союучу жерлер жок болгондуктан биз абдан кыйналчубуз. Ошондуктан мен үй бүлөм менен мал союучу цех ачууну ойлоп, буюрса бул тилегибиз ишке ашып, бүгүн анын капсуласын салдык. Мен ойлоймун, бул цех менен бир эле Разаков шаарына эмес, бүтүндөй район аймагына кызмат кылат. Бул мал союлуучу цех Разаков шаарынын Разаков-Сумбула автожолунун түндүк тарабына курулууда. Бүгүн бул цехке капсула салынды. Ага Лелек районунун башчысы Аким Канымет Осмонбеков баш болгон жергиликтүү жетекчилер, жеке ишкерлер жана шаар тургундары катышты. Заманбап типте курулуп баштаган мал союлуучу цехте күнүнө ири мүйүзү 30 баш мал, ал эми майда малдан 50 баш мал союлууга мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле бул жерден чет өлкөлөргө да этти экспорт кылууга мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Мал союучу жайларда биринчи эле 3 талабы бар. 3 талап бул 3 передубойный осмотр, грязный зона, чистый зона. Ошол талаптар толук аткарылып турат. Жеке ишкер тарабынан колго алынып, заманбап типте курулуп баштаган цех үстүбүздөгү жылдын ноябрь айларына бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Асылкан Махамат кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар.